Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасы 2 жылдан бери жаңылануу жолуна түштү десек да болот. Өткөн жылы Германия мамлекетинин колдоосу менен атайын медициналык бейтаптарды кабыл алуу бөлүмү ишке киргизилсе, бүгүнкү күндө мамлекеттик бюджеттен каржыланган 100 орундуу оорукана ачылуунун алдында турат. Азыркы күндө курулуп бүткөн здание негизинен бардык биз койгон талапка туура келет. Уже биз койгон талапка туура келет. Азыркы күнгө бардык тумбочка, шкаф, стол, стулдар, кроваттар келип түштү. Ушул күнгө бул жерде кылына турган иштин бир гана ошол лифт, анан кийин медициналык жабдуулар гана келип түшө элек. Булар ушул жуманын ичинде келип түшөт деп бизге убада берип атышат. Подрядчиктер Кудай буйруса ушул жумада келип коюлуп калса, эгемендүүлүк күнүнө 31 августка толук ачып ушул жерге кирип эксплуатация кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ойлойм. Аталган медициналык имаратты куруу жагын тендерден Жалал Абадтагы Алым ата жоопкерчилиги чектелген коом утуп алган. Сметалык басуусу 77 миллион сомду түзөт. Ал эми сапаттуулугун кезеги келсе, Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгы көзөмөлгө алат дейт куруучулар. Булга чейин Алым ата жоопкерчилиги чектелген коому областыбызда коңшу Ош областарында иштеп көп имараттарды, социалдык объекттерди курганбыз. Куруп тапшырып, азыркы күндө ал тапшырылган объекттер элге кызмат кылып атат. Ошол эми анан бул больница боюнча биз куруп ишке тапшыргандан кийин 1 жылдык кепилдигибиз бар. Ошол эгерде бир дефект болсо, мисалы үчүн мына сантехнический санузелдер, раковина, арестондар, эми булар бытовой неге кирет. Эгер булар бузулса, биз өз каражатыбыз менен оңдоп түзөп неме кылып беребиз. 2 кабаттуу медициналык имаратта бардык шарттар каралган. Бул жай хирургиялык багыттагы бөлүмдөргө тийиштүү болгондуктан операция жасоо бөлүмдөрүнө да өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Бул жерде операциялык блок биз кирип көрүп аткандан келгенден кийин биринчи бул жерде дарыгерлер толук кандуу жуунуп, керек болсо душка түшүп, колун чууп чайкап, анан кийин бул жака предоперационный деген бөлүм бар. Предоперационныйга кирип, бул жактан колун жууйт да, колун жууп, толук арчынып, анан кийин операция кылганга бул жака кирип кетет. Бул жерде азыр мына стол, операциялык столдор келет жакында. Операциялык 2 стол коюлуп, бул жерде толук операция жасалгандан кийин, андан кийин дальше бул эшик менен бул жерде послеоперациялык бөлүм бар. Бул жерге орун алып чыгып, бул жерде карайт, өзүнө келгенден кийин реанимациялык эгер нужда керек болсо бул жерде кылынат, болбосо ушул жерде өзүнө келгенден кийин больнойду бөлүмгө которот. Облустук клиникалык ооруканасынын имараттары жаңыланууга муктаж экендиги буга чейин бир нече жолу көтөрүлүп, бирок бул көйгөй ар дайым көмүскөдө калып келген. Ал эми бул жакшы саамалыктар болсо, албетте бир эле ооруканага эмес, облус эли үчүн чоң белек болгондугу ырас. Бул ушундай жакшынакай типовой оорукана, бул Жалал Абад областтык ооруканага, Жалал Абад областтык ооруканага эмес, Жалал Абад областынын элине жасалган бир чоң белек. Бир чоң жакшы имарат, оорулар толук кандуу бул жерде дарыланып, өзүнүн ден соолугун чыңап кеткенге бир чоң өбөлгө түзөт деп ойлойм. Маалыматка ылайык, Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасы 600гө чукул орунга ылайыкташтырылган. Акыркы жылдары мындагы жетекчиликтин демилгеси менен бир катар жакшы өзгөрүүлөр да болууда. Айрым имараттары мамлекеттик бюджеттен бүткөрүлүп жатса, кээ бирлери эл аралык донорлордун колдоосу менен жаңыланууда. Улкан Кожоева, Чыңгыз Абдыкадыров, жаңылыктар үчүн.